Белгилүү жашырчы Бекжан Темирхан жол кырсыгынан каза тапты. Кыргызстанга белгилүү ырчы Бекжан Темирхан Боом капчыгайында жол кырсыгынан каза тапты. Бул тууралуу окурмандар билдирди. Эч кимге окшобогон өзгөчө үндүн ээси Бекжан Темирхан «Кантем», «Карындаш», «Эзилип бүттүм», «Атене» жана башка бир нече чыгармалары менен калың журтка таанымал болгон. Бекжан Темирхан учурдагы жаш ырчылардын арасында чыгып келе жаткан таланттуу болгон. Ар бир чыгарган чыгармалары эл арасында замандын тили менен айтканда хитке айланган. Аталган ырчы болгону 27 жашта гана болчу. Такталбаган маалыматтарга караганда бир жума мурун үйлөнгөндүгү айтылууда. Белгилей кетсек, ырчы Акжолтой Канат уулу 2019 жылы так ушул окшош сандагы 11 ноябрга караган түнү Балыкчыдан Кочкор районун көздөй баратып жол кырсыгына кабылган. Кырсыктын кесипетинен Акжолтой, жубайы жана дагы 2 жигит каза болгон. Булак Назар Ньюс KG. Kapıstan gördüm karındaş, özümdü mağar davulbas, jaktırıp жүрөм özümdü, sen üçün azır жүрөkmaz, gün özü sonum karındaş, izdesin sendin davulbas, sүйüptür kaldım özümdü, sen üçün жүрөp gündemaz. Ay vereng, жалғызым атқан таң елең, тол жеткіз атқан gül eleng, seni suyumum, sen dep жүрөмүн, seni suyumum. Gözlerim ötür karagан, seni dep жүрөм талалап, жүрөгүм сүйгөн пендесиң, sen үчүн ырлар жаралат, сүйөм seni ар дайым, сүйгөн жаным жан.